ак шуңкар сызып учкан жер, атагың дүйнө уккан жер, чокусу бийик таластан чолпонбай Чыңгыз чыккан жер, ала тоонун арасын аралап ата-манасын тандап турак кылууга тааптыр сени таласым. Калайык калың журт, бириң калбай баарың ок. Улуттун жандандыруучулары Кыргыздын улуу манасынын мекенинде, Талас жергесинде 3 күн, 3 түн манасчылар манас айтышат. Кыргыз улутун тааныткан эгемендүүлүк, достук, ынтымак күндөрү бизди бириктирет. Талас облусунун 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага ардактуу конок катары чакырабыз. Иш-чаранын алкагында улуттук оюндар, манасчылар фестивалы жана кылым карыткан кыргыз ала кийизи фестивалы өтөт. Иш-чаранын алкагында 9-10-11 октябрь күндөрү эрендердин эр оюну көкбөрү боюнча республикалык мелдеш өтөөрүн маалымдайбыз. Баш байге автоунаа, жалпы байге фонду 1,5 миллион сом. Оюн Талас облустук Райхан Алканов атындагы ат майданында саат 10:00 башталат. 11-12 октябрь күндөрү Кыргыз улуттук манас ордо комплексинде жана Талас облустук ат майданында тай чабыш, кунан чабыш, аламан, ордо оюну, кыргыз күрөшү, аркан тартыш, жаатуу, таяк тартыш, куш салуу, тайган жарыш боюнча мелдештер өтөт. Аламан жана кыргыз күрөшүнүн жеңүүчүлөрүнө автоунаа ыйгарылат. Калган байгелүү орундар үчүн акчалай сыйлыктар берилет. Улуттук спорт оюндарынын жалпы байге фонду 2,5 миллион сом. Төкмө акындардын эл аралык айтыш кароосунагы 11 октябрь саат 16:00 22:00 чейин Апар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында өтөт. Байге фонду 1 миллион сом. 12 октябрь Манас ордо комплексинде кыргыз эстрада ырчыларынын катышуусунда гала концерт тартууланат. Бекборбиев, Мирбек Атабеков, Кубаныч Сатаев, Урмат Усенов, Неля, Нурила, Нурлан Насип, Гүлзада Рыскулова жана Алтынай Асанбекова ырдайт. Бабалар мурас калтырган улуттук оюндарга келип, бүйүр кызыткан учурларга күбө болуп кетиңиздер. Таластын тарыхын улуттук оюндары менен бирге майрамдап, облусубуздун 80 жылдык мааракесин бирге тосоло.